Я воспользуюсь моментом и говорю Анастасии Валерьевне спасибо. Чем вы занимаетесь? Эдилбек Маматов Сүлүктүү шаарындагы мектептердин биринде 4-класста окуйт. Ал 5 жашынан архитектура тармагына кызыгып келет. Бул хоббисинин артында бүгүн аталган аймакта жүзөгө ашкан "Сен мыктысың" сынагына катышып отурат. Башынан баштайм жана уникон техникалар чыйып, ал көмүр казчу болот. Жана мен монументти чыям, сол жагымда монументти чыям жана эки колумду эки сеп менен байлайм жана үчүнчү сеп мойнума байланган болсун. Жана тамак жегенде тамагы өтпөсүн деп. Келечекте Эсенбай Кадырбековтой архитектор болом деген ниетте Кыргызстаныма жаңы Кыргызстан проектисин түзөм апа деп ушул долбоорго катышып, бүгүн ийгиликтерге жетишти. Келечекте элине кызмат кылган атактуу архитектор болот, Кудай кааласа. Жаш таланттардын башын бириктирген сынак Наристей балдар бакчасында орун алды. Анда "Сен мыктысың" аттуу телешоу форматындагы иш-чара оюштурулду. Бул иш-чаранын негизги максаты жеткинчектердин өнөрүн ачып, алардын талантын коомчулукка жайылтуу болуп саналат. Наработала в то лето, говорит ей муравей. Да-да, ой, голубчик было, мягких мурава. Биздин максат, бизде окуган Биздин максат Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институтунун бүтүрүүчүлөрү аймактагы бакчаларда кандай эмгектенип жатканын практикалык жактан көрүү. Ата-эненин чоң жетишкендиги бала үчүн жакшы тарбия берүү болуп саналат. Аны менен катар балдарды ар тараптан өнүктүрүү да маанилүү. Бүгүнкү иш-чара дал ушул максатты көздөйт. Вопросты биз именно практикада көрүшкө бул максат кыйган. Иш-чарага шаар мэри, мекеме ишканалардын жетекчилери, мугалимдер жана ата-энелер катышып, кичинекей таланттардын өнөрлөрүнө күбө болушту. Жыйынтыгында бардык катышуучуларга "Сен мыктысың" медалдары тагылып, таттуу толтурулган баштыктар тапшырылды. Бул иш-чара жаш таланттардын чыгармачылыкка болгон кызыгуусун арттырып, келечекте дагы да чоң ийгиликтерге жол ачары талашсыз. Назгүл Абдрахманова, Бакыт Саетов, жаңылыктар.